Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Ат башы районунан 70 километр алыстыкта жайгашкан Ташырабад кербен сарайына келдик. Учурда бул кербен сарайы өзгөчө бир кароосуз калганын билип турабыз, көрүп турабыз. Бул учурда азыркы убакта Маданият министрлигине өткөрүлгөн, бирок эч кандай өткөндөн бери бул кербен сарайына көңүл бурула элек. Азыр мына ушул кербен сарайы боюнча сиздерге кененирээк маалымат берели. Маданият министрлиги ушул кербен сарай боюнча кандай камдарды көрүп атат, алдыда кандай пландар бар, ушул жерде иштеп жаткан жетекчилерден да сурайбыз. Ал эми сиздер менен мына ушул Ташырабад кербен сарайын биргеликте чогуу көрүп чыгалы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр киргенде мына ушул Ташырабадтын ичине келгендер бар, келип көрбөгөндөр бар. Чындыгында биз киргенде жаан-жаанда кадимки үстүнөн тамчы тамып турат экен. Ал эми бул жакта болсо кадимгидей чымчыктар уялаган. Ал эми сырткы көрүнүшүн айтсак болсо, күндө айлана чөйрөсүн мал тепселеп, аны биздин ушул жердеги кароолчу байкелерибиз, эжекелерибиз күндө аларды тазалап, иретке келтирип турат. Бул тарыхый жайды мына ушундай абалга алып келген, ушундай каралбай калган бир чети өкүнөсүң. Ошондуктан мен ойлойм, мына ушундай тарыхый жай бат-баттан каралып, жаңыланып турушу зарыл. Ал эми биз байкагандай, бул жерге келгенде ушул жерде көрүүгө келген туристтердин саны көп. Суразак Америкадан, Малайзиядан жана башка өлкөлөрдөн мына ушул Ташырабад кербен сарайын көрүүгө келет экен. Өзүңүздөр билгендей, Ташырабад кербен сарайы Тогуз жолдун тоомунда, Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Ал эми ошол кербен сарайы Азияда жок сакталып калган тарыхый жайлардын бири десек болот. Азыр биз өзүңүздөр көргөндөй, мына ошол Ташырабадтын урап күндөн күнгө түшүп аткан жерин көрүүгө болот. Бул жер эч каралган эмес. Күндө ушинтип таң эрте тазалаган сайын ушинтип жерге түшүп, күндөн күнгө жаракалар кетип атканын көрүүгө болот экен бул жерден. Бул жерде үй бүлөбүз менен карайбыз. Бул жерде жумуш убактысы жок. Кайсы маалда келсе ошол маалда ачып беребиз. Эртең менен 4-5те келеби, түнчүндө келеби. Келген алыс жерден келген элдер баары көрүп кетпейинче кетишпейт да анан. Ошол учурларда ачып бере беребиз. Любой эртеден кечке турабыз. Эртең менен эл келгенче ич башын тазалап, ичин шыпырып, ушул жерди малдан коруп турабыз. It is a very amazing place to visit in Kyrgyzstan. Tashrabad shows and reflects the history and Кыргызстандын көп жерлерин кыдырып келе жатабыз. Бул жерди интернеттен көрүп кызыгып келдим. Жандан көргөн башкача экен. Улуу Жибек жолунда жайгашкан таштан салынган бул жай кичине каралбай калганын көрүүгө болот. Негизи өзүм ушундай кооз жайларга кызыгып келем. Бул жактан кийин буюрса Көлтөр жайлоосуна чейин барабыз. Бизди өзгөчө ойлондурган бул Ташырабад комплексинин ошол эле Кошой коргондун бүгүнкү күндөгү абалы. Бул боюнча Маданият министрлиги менен бир нече сүйлөшүүлөр болуп, биз ошо эки комплексти Маданият министрлигине өткөрүп бердик. Маданият министрлиги чоң бир долбоорлор каралып жатат. Ташырабад комплекси өткөн жылы концепциясы и долбоор тендерге берилип, тендерден компания иштеп чыкты. Быйыл ушу курулуш иштери башталышы керек. Ал жер толук реконструкциядан өтүп, өзүнчө бир этно комплекс болуп, аерге кирип чыгуунун баары тартипке келип, анан биздин сунуш болду. Ушу Оштогу Сулайман тоодагы ар бир жана бөлмө өзүнчө бир иштелип чыгыш керек, ичине көргөзмөлөр коюлуш керек.
эшигин көрүп төрүнөт дегендей ошол келбен сарай болгон Таш-Рабат тарыхый жайы дагы ушул бойдон каралбай калат деген ойдо эмеспиз. Бул дагы бир күнү каралып Кыргызстандын өмүр бою кылымдарга сакталып калчу тарыхый жайларына айланат деген үмүттөбүз.